Ушул знактын бүтүшү, значит, бул жерден баштап силер 50ден жогору жүрсөңөр болот. Бул Жалал-Абад шаарындагы Аккула ИК жеке автомектеби. Мында өзүңүздөр күбө болгондо курсанттар үчүн баардык шарттар каралган. Албетте мындай жоопкерчилик тыкыр көзөмөлдүн негизинде гана ишке ашып жаткандыгын мындагы жетекчилер жашырбайт. Билим берүүдө болгондо текшерген адам жок болчу да, лицензияны берет эле болду эле да. Ошондо баягы айтып аткан эшектин жүгү жеңил болсо жатак болот деп, ошондо болгондо бул МВДга өткөндөн бери бизде өтө эме күчтүү да. Мына Айбек Шерезден звонить этип турат. Агай, окуңарды карагыла, биз текшеребиз, барабыз депчи. Бул андан эле эмес, ал бул өзүбүздүн эмебиз. Анан анча мынча катышууда болбой калып атат, себеби мурун ушул оор болуп калган экен да. Эме болупчу. Булар акчасын төлөп атат, өздөрү чөнтөгүнүн контрактын төлөп атат. Өздөрүнүн акчасына да күйүш керек да. Ал эми бул Сузак районундагы Сузак мекенчил автомектеби. Бул окуу борборуда өзүнүн өзгөчөлүктөрү менен ар бир бөлмөгө киргенде байкалып турат. Бул атайын жасатып, что уналар жасалган уналардан көргөзүп, кесилиштер кантип өтөт, пешеход жоо адам өткөн жерден канча метр токтоп туруш керек. Азыр камералар коюлгандан кийин тилкелерди баспаш керек, ошолор бүт баарын үйрөткөнү ушундай өзүбүз ойлоп чыгып, ушундай неме кылдык. Бул жерде уналарды тетиктерин үйрөтүлөт, майларын кантип текшерет, машина өчүп калганда эмне болот, машинаны азыр көбүнчө күн ысыкта кызып кеткенде эмне болот, өзүнү техник кароону үйрөт, өзүнүн жеке менчик автоунааларына кантип кызмат көрсөтүүнү үйрөтүлөт бул жерде. Бул имарат болсо Совет доорунда атагы алыска чыккан ДАСАФтын жаңы имараты. Азыркы күндөгү ДАСАФ современный мектеп болуп, заманбап мектеп болуп, бүт бардык жабдыктар электронный вариант менен иштеп, өзүбүздүн мындай тил менен айтканда иномаркалар менен иштегенди башташты. Бул жерде дагы бүт бардыгы электрон менен, компьютер менен бүгүнкү күндө заманбап болуп орнотулган. Ошол эле доскаларды ала турган болсок, бул доскалар интерактивный доска эмес, бул сенсорный доска. Акыркы жылдары Кыргызстанда жол транспорт кырсыктары кескин көбөйдү деп айтылууда. Ага болсо ошол жол эрежелерин сактабаган айдоочуларды күнөөлүү деп адистер ушул убакка чейин коңгуроо чалып келишет. Эң башкысы алардын келип чыгуу себептери мына ушул айдоочулардын автомектептерде билим алуусунун төмөндөп кеткендигине байланыштырышууда. Мына ошондуктан дагы үстүбүздөгү жылы ушул автомектептердин текшерүү жагы Ички иштер министрлигинин карамагына өткөрүлүп берилгенден кийин 2-3 ай аралыгында, тагыраак айтканда 5 ай аралыгында кандай өзгөрүүлөр болду, өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Маалыматка ылайык, бүгүнкү күндө Жалал-Абад облусунун аймагында 40тан ашуун айдоочуларды даярдоочу автомектептер бар. Анын 18и жеке менчик. Эң башкысы менчигинин түрүнө, анын кайсы аймакта жайгашканына карабай, ар бир автомектепке көзөмөлдүү Ички иштер министрлигинин алдындагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын транспорт иштерин жөнгө салуу жана лицензиялоо тобу жүргүзөт. Талаптарды катуу койдук, мүмкүн болушунча күчүбүз жетишинче текшерүүдөн өткөрдүк. Негизи эле менин өзүмдүн жеке оюм менен айтып кете турган болсом, бул жолдо жүрүүдө, жол кыймылынын эрежелерин сактоодо, бул автошколдордо, мекемелерде, бул лицейлерде негизинен бул айдоочулук кесипке даярдап чыгарышат, бирок баягы адам катары өзү ар жагынан ички туюмуна өзү жооп бериш керек. Аталган кызмат тарабынан көзөмөл жана тартип керектүү деңгээлде болгону үчүн да акыркы мезгилдери өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай автомектептердеги шарттар бир топко жакшырган. Улкан Кожоева, Жанызак Нурдавлетов, жаңылыктар үчүн.